Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы Мекен жана мен программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биздин программа 97-632 абадан кол салуудан коргоо аскер бөлүгүндөбүз. Бүгүнкү мына ушул жердеги биздин жоокерлердин жашоо турмушун сиздерге чагылдырган турабыз. Негизи эле аскердеги жашоо кызыктуу. Алардын жеген тамагынан баштап, уктаган жатаканасы, кийген ичкен кийими, иши кылса бүгүн кандай кызыктарга бай алдыда көрөбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр көргөндөй 97-632 аскер бөлүгүндө турабыз. Азыр менин жанымда мына аскер бөлүктүн кызматкери Байкем турат. Ассаламу алейкум. Адегенде өзүңүздүн кызмат жөнүндө биздин көрүүчүлөргө тааныштырып, анан ушул жердеги аскерлердин бир күндүк жашоосу, деги эле ушул жерге келгенде аскерлер эмне кызмат кылат, ошол боюнча айтып өтсөңүз. Бул аскер бөлүктө мен командирдин өздүк курам менен иштөө боюнча орун басары болом. Ушул аскер бөлүккө келгенде биз абадан кол салуудан коргоо күчтөрү болобуз. Ушул жаңы жоокерлер келгенде биз асмандагы коргоо күчтөрүнүн техникаларын кандай даярдаш керек экенин, күнү түнү кандай күжүрмөн даярдыкка туруш керек экенин баардыгын үйрөтүп дайындап турабыз да. Жакшы. Мына ушул жаңы аскерге келгенде биздин жоокерлер бир түшүнбөйт, жаңы келгенде баягы кыйналат. Анан бир жыл өтүп, службаны өтүп кетип атканда баягы өзгөрөт эмеспи? Кандай өзгөрүүлөрдү байкайсыз жоокерлерден? Аябай көп өзгөрүүлөр болот. Башында келгенде кандай, мисалы үчүн техникаларды билбейт. Бизге аскер бөлүккө келгенде физика сабагынан билген жоокерлерди алабыз. Неге дегенде ошол техникаларды тейлөө убагында ошол керек болот. Ошол физика сабагынан жакшы окуган окуучуларды, университетти бүткөн, мисалы үчүн Политех университетин бүткөн немелер студенттерди алабыз да. Ак мөңгүлү тоолордон ата бабам элим жашаган, байыртадан элим кылымдарга өчпөй ата мекен көчүн улаган. Көктиреген соосу, мелтиреген суусу көп адамдын көзүн арттырган. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бер, ата мекеним, ата мекеним. Душмандардан сактап, урпактарга улап, Манас ата бизди коргогон. Үч буроосун бурап, колго комуз ойноп, ата бабам мурас калтырган. Көз арттырган жерим, көз тийбесин сага, көкөлөгөсө бер алдыга. Берекелүү ыйык мекеним, ата мекеним, кыргыз жерим, ак калпактуу кыргыз элим, алгалай бер, ата мекеним, ата мекеним. Мына бүгүн дагы ушу куралдуу күчтөрүнө караштуу ушу абадан коргонуу күчтөрүнүн дагы бир аскер бөлүгүндө туруп атабыз. Бул эми аскер бөлүк да өзгөчө аскер бөлүктөр болуп эсептелет. Анткени мына чек арачылар баягы жердеги душмандарды карап, сырткы душмандарга каршы туруп берсе, бул аскер бөлүк болсо, бул абадагы кирип келген
ар кандай баягы учкуч аппараттар болобу, самолеттор болобу, истребительдер болобу, мына ошонун баарын баягы кайтарып, душманы жокпу, угсаат берилдиби, берилген жокпу дегендей, мына ушунун баары ушул жерде турган катардагы жокерлерибиз. Атайын ушундай орду бар, ошол жерден карап, баягы радар деп коебуз, ошо радарда карап, информация берип, ошоларды баягы атып түшүргөнгө укугу бар да. Ошондуктан ушул аскер бөлүктөрдүн жокерлерине дагы мен баягы ушулардын ата энесине мен ыраазычылык айтып кетет элем да. Анткени ушу балдарыбызды мына 18-19 чыгарып ушу мекенди коргосун, ошо эртеңки күнү мекенибиздин тынчтыгы, коопсуздугу мына ушулардын колунда да. Ошондуктан өздөрүнүн баягы конституциялык жарандык милдетин аткарсын деп атайын жиберип, жакшынакай мына кызматтарын өткөрүп аптыр, баарын көрдүк. Эми бул жерде армиясын бүтүрүп кетип аткан жокерлерибиз да бар экен. Ошондуктан кетип аткан жокерлерге мен баягы ак жол каалап кетет элем. Анткени азыр армияга кызмат кылбаган баягы жокерлерибиз деги эле жаш муундарыбыз мамлекеттик кызматтарга бара албасын билип, мына ата энелер деле ошол балдарыбыз дагы ошо туура түшүнүп, мындайча айтканда ошо армияга келип өзүнүн милдетин аткарып кетип атышат. Күндөн күн өтүп, күн мезгили келиптир, айдан өтүп, ай мезгили келиптир. Ошо кездер манас жетиге жашы толуптур, мунун койгон аты чоң жинди, мунун үчүн мына затын гана кимелдиң ой. 40 баланы 40 үйдөн манас бөлгөнү жыйнап алыптыр, чоң Алтайдын талага чогултуп ой салыптыр. Карактай Манжудан 80 бала барыптыр, сиз көрсөтүп алыптыр, 80-ин ичинен Босмалактын чоң уулу манастын жолун торгоду, кызды талып өртеп бергилерди гана коргодуң ой. Тентип келген бурт деп 80 бала качырып, 40 балага асылып, карап турсаң канчанын белегине сап кеткен, жүрөгүнө тап кеткен, сыркыра ойлап жүгөрүп, чымына жаны түгүлүп, балдар турат манастарды койкойлоса болгон жок, кара калмакына гана оңгон жок эй. Бардык эле аскерлер бул жерге келип кызмат өтө албайт. Өтө албайт. Эмне дегенде аскер комиссариатынан дагы ошол алып атканда ошолордун баарын карап Текшерилет. Текшерип алабыз. Жакшы, өзгөлөр деп калдыңыз, анан өзүңүз армияга баргансыз. Ал убакта армия башка, азыркы армия баягы такыр башка дегенде, ал убакт менен азыркы убакыттын айырмасы барбы? Айырмасы бар. Азыр бүт аскер техникаларды, жаңы техникаларды алып атабыз. Биз ушул президентибиз ячейин жакшы карап атат куралдуу күчтөрүн бардыгын. Биз дагы жакынкы арада техникаларыбыз келет. Ошо техникаларды, жаңы техникаларды алабыз. Бул жерге жаңы техникалар келет. Жаңы техникалар келет. Учурда эми өлкө боюнча бардык эле элибиз, кыргыз эли билип атат. Себеп дегенде ушу президентибиз баш болуп, ушул аскер кызматкерлеринин айлыгын көбөйтүп, ошол убакта жаңы техникаларды деги эле мамлекет өнүгүп атат десек болот да. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутмандык ушуга кечиңиздер менен. Сиздер 7 каналдагы Мекен жана мен программасын көрүп жатасыздар. Учурда Мекен жана мен программасы жыл башынан баштап республикадагы жоокерлердин бир күндүк жашоосун, кызыктуу окуяларын сиздерге чагылдырып келебиз. Булар кызыктуу окуяларга бай. Ал эми бүгүн дагы биз 97-632 аскер бөлүгүндөбүз. Азыр мен жанымда ошол аскер бөлүктүн жоокерлери отурат. Ассаламу алейкум. Дегенде өзүң менен таанышайын. Атың ким? Кайсыл жактан келдиң? Анан ушул аскер бөлүккө келгениңе канча убакыт болду? Атым Азамат, 97-632 аскер бөлүгүнө ал эмин
райондық аскер комиссариатынан чыгарылгам. Келгениме 11 ай болду. 11 айдан бери ушул жерде кызмат кылып атпырсың, буйруза өзүңө бөлүнгөн мөөнөт бүтөйүн деп калыпыр. Алдыда үйгө кетем деп, кубанып, толкунданып, күн санап турган чагы. Анан келгенден бери ушул жакта эмне кызыктар болуп атат? Эмнелерди көрдүң? Эми абадан коргонуу деп айтылып жатат силерде. Абадан эмнелерди коргойт экенсиңер? Баягы сен жашоодо көрбөгөн техникалар болот мүмкүн, кандай кызыктарга бай болуп атат аскерде жүргөн күндөр? Негизи кызыктар өтө көп. Анткени биз абадан кол салдан коргоо күчтөрү болгондуктан биз күнүгө күжүрмөн нөмөттө турабыз. Асмандан учкан учактарды коштойбуз. Ошондой эле бизде техникабыз бар. Ошону күнүгө тейлеп, күжүрмөн даярдаткан сабактарга катышабыз. Дагы ошондо негизи көбүнчө техника менен иштейбиз. Ошол жагы кызык биздики. Буйруза кандайдыр бир Кудай сактасын, бирок кандайдыр бир когалаң болуп кетеби, бир зыч болуп кетсе, силер абадан биздин кыргыз элди коргоп турат экенсиңер, Ошондой. Жакшы. Биз мына ушул Мекен жана мен программасын республика боюнча тартып келатабыз. Ошол эле Ош, Баткен, Жалал Абад, Нарын, Талас, Чүй, Ал жакта кээ бир аскер бөлүктөрдө мына бош күндөрү театрларга барышып, цирктерге барышып, концерттерге барып, убакыттарын өткөрүшөт экен. Анан эми силер бул жакта болгондон кийин эмне кылып убакыт өткөрөсүңөр? Кандай кызыктуу күндөр өтөт ушул жерде эле? Бизде деле ушундай сыяктуу кинолорго, концерттерге, ушундай чакырылган жактарга барып эс алып күндөрүн кызыктуу өткөрөбүз. Барбаган күндөрү биз футбол, волейбол, дагы шахмат, теннис ойнойбуз. Өзүбүздүн эс алуу күндөрүбүздү кызыктуу кылып өткөрөбүз өзүбүзгө. Жакшы. Ар бир эр жигиттин милдети мына ушул ата мекенди коргоо, чек араны кайтаруу. Келечекте бул жерде аскер бөлүктөн баягы мөөнөтүн бүткөндөн кийин буйруза аз күн калпыр, саналуу күндөр десек болот. Баягы баргандан кийин эмне жумуш аткарайын деп атасың? Мекен үчүн бир кызмат кылайын деп атасыңбы же башка бизнес жаатында башка жумуш менен кетесиңби? Негизи келишим негизинде контракттага калайын деген ойлорум бар. Ушул жерде. Ошондой. Жакшы, бизде ардактуу телекөрүүчүлөр көп аскерге келген жоокерлерибиз. Мына ушул аскерге келгенден кийин алардын мекенге болгон сүйүүсү ойгонуп, патриоттук сезим ойгонуп, көп жоокерлер ушул аскер бөлүктөрдө калабыз. Биз контракт негизинде иштейбиз. Биз мекенибизди коргойбуз, мекенибиз үчүн иштеш керек деп келет. Алардын катарында биздин жоокер да бар экен. Эми сүйлөшүп отурбаса убакыт көп кетип калат. Анан азыр бизди көрүп жаткан жалпы өзүңдүн жакындарыңа, мүмкүн сүйгөн кызыңа, мүмкүн досторуңа эфирден салам жолдоп койсоң болот, Эң биринчи саламды ата энеме жолдомокчумун. Көрүп отурса, көрөт болуш керек деген үмүттөм. Ошол сиздерге эң биринчи саламды сиздерге жөнөтөм. Анткени ушул жашка чейин тарбиялап, ушундай тарбия берип, ошол жака жөнөткөн ата энеме рахмат. Андан кийин туугандарыма, досторума салам жөнөтөм. Uçar kuş dolu Sağdı köpü gelmesin Toğumdu basıp durganda Sadan ıvay terezi Sunamır deste Sağıngan gezde Yüzüğün albırı Koygundu este
тартып тайганда эсте жаңбырлуу кечте кубалап кайгы капамды култулап беричи санамды ыразы кылып сүйүп менен барган саламды сунамыр десте сагынган кезде жүзүң албырып күйгөндө эсте тартып тайганда эсте жаңбырлуу кечте байкабай айтсам атыңды ойлорум сенде билип кой түшүмдөн түндө ойгонсоп өткөнүм ошол белек сунамыр десте сагынган кезде жүзүң албырып койгондо эсте оң көзүң тартып тайганда эсте жаңбырлуу кечте жаңбырлуу кечте Мен катарда Жоке Казыбеков. 97-632 аскер бөлүктө кызмат кылгам. Бул сүрөтчүлүк өнөрү мен бала кезден бери сүрөт тартканга өзүм кызыгам. Кызыгып бош убактымда сүрөт тартып алектем. Азыр Кыргызстандын желегин тартып атам. Көргөндө эле мурунку желектин менен азыркы желекти салыштырганда эски желектин жебелери башкача болчу, күндүн нуру. Мурдакы деген толкун сыяктуу ийилип турчу, азыркы болсо найзанын учундай учтуу болуп турат. Мурдагы желектегине мен эски желекти кагаз бетине түшүрчүмүн, азыр бул аскер бөлүккө келип дуал бетине түшүрүп жатам. Үйдө мен атам сүрөттү жакшы тартат. Атамдын тартканын көрүп алып өзүм дагы кызыкчумун да. Бул мен 1 жылдык службам бүткөндөн кийин сүрөт тартуу хобби катары эле калат. Мен башка кесиптин ээси болом. Буга чейин мектептен дагы көркөм окууларга катышып
жүрчүм, өзүмө да ушундай жагат. Азыр сиздерге Жомарт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин күчбек аттуу чыгармасын аткарып бермекчимин. Байыркы бир заманда эл бар экен, өзүнчө эркинен жашап турган, багында булбул сайрап гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Ар жылы күчтүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын, ойроңдоп эчең кымбат ордолорду олжолоп алып кетип сулууларын. Кордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду, баардык күч, баардык мүлкүн сарып кылып, жоо өткүз бекем чепти курмак болду. Айлантып кең өлкөсүн дубал куруп, киришти эмгегине күн өткөрбөй, көтөрүп пайдубалды келген кезде, кайрадан көчүп түшөт жар көчкөндөй. Калың журт кайгыланды, кансырады, катардап көтөрө албай пайдубалды, себебин бул укмуштун ким табат деп, ырчылар жар чакырды күйгө салды. Бир айтты ак боз бие сойгун деди, бир айтты асыл таштан койгун деди. Ак боз асыл таш алтын менен койсо дагы, токтобой дубал көчүп кулай берди. Тартышты капаланып калку бара, ойлонуп таба албады көп улама, мен чечем бул түйүндү деп сүйлөдү, жылаң бут ак сакалдуу бир карыя. Карыя 90 жашка келген экен, кыдырып бүт дүйнөнү көргөн экен, акылы алмаз менен болоттон курч, алыскы ажайып бир жерден экен. Качанкы чечилбеген сырдыгууга калайык жабылыша кулак түрдү, сакалын оң кол менен сылап алып, салмактуу коргошундай сөзгө кирди. Калп болбойт карыяңдын айткан кеби, калайык акылыма көнсөң деди, түк көчпөйт бул дубалың кылым бою, тирүүлөй бир кишини көмсөң деди. Башка сөз айткан жок, басып кетти. Карыя кайырдашып колун булгап, кандай деп эки жолу сурабастан баштарын жерге салды эл тунжурап. Кайсыл эр бул кызматка чыгаар экен, бул дубал эр канына кумар экен, деп ырдап бир топ ырчы элди айланып, күн бою жар чакырды эчейин. Бирөө да мен чыгам деп сөз катпастан, мостоюп карап турду дудуктанып, обдулуп 13 жашар бир жетимче сүйлөдү жаман тонун чечип салып. Уктумда шашкан бойдон келдим деди, мен даяр тезден гана көмгүн деди. Арманым бул дүйнөдө эч калбайт го, жарасам керегине элдин деди. Жаш бала пайдубалга барып турду, көпчүлүк күрөк менен чачты кумду, аңгыча алсыраган жалбарыңкы боздогон муң кайгылуу үнү кылды. Бир караан шашып чуркап келет экен, бул караан жаш баланын энеси экен, атадан жетим калган жалгыз уулун алпештеп, айнегим деп эркелеткен. Кулунум кучактайым мында келчи, кууратпа карганда апакеңди, көмбөгүн жалгызымды көмбөгүн деп, көзүнөн жаш куюлтуп ыйлап келди. Ыйлабай, көз жашыңды тыйгын эне, ырайым жетимиңе кылгын эне, жаныңдан артык көргөн тууган элдин жалгызың жарап кетти керегине. Уулумдун убайын көрөм деп тиленип, ушундай ишке арнап бакпадыңбы? Эркетай, элиң үчүн курман бол деп, эч качан унутпаймын айтканыңды. Энеси элге карап сөз баштады. Маанисин байкап туруп айткан кептин. Ата журт кызматына жанды берип, айланам ак сүтүмдү актап кеттиң. Жалбарды жалгызына беттен өптү, аарчыды жашка толгон эки көздү, колуна күрөктү алып кайрат менен көмүүгө баласына кумду септи. Энеке бай, бул кылганың адамчылык, жүрөгүң акак бермет таштан тунук, өтөбөй калайыктын бир кызматын, жүрбөймүн жер бетинде адам сынып. Коштошуп өбүшүштө эне бала, кайраты бул экөөнүн ташкындайра, кум толуп алкымына келген кезде шып этип жетип келди да карыя. Көмбөгүн бул баланы ачкын деди. Чеп курбай үйүңө кайткын деди. Көтөрбө, чеп коргондун кереги жок. Кордукка мындай балдар бербейт элди.
черди жаз, тепкин шапар кургун сайран, чеп жок деп кайгы тартып кам санаба, кандай жоо басып кирип баш ийдирет, турганда мындай эне, мындай бала. Бир жуманын ичинде бир жолу жоокерлер аскердик тоскоолдук эрежелерин көнүгүүсүн ушинтип аткарып турушат. Өзүңүздүн ушул аскерге келип калышыңыздын себеби эмнеде? Башка кесип тандап көрдүңүзбү? Мүмкүн банкта иштеп, мүмкүн медицина тармагында, мүмкүн айыл чарба тармагында иштеп көрүүнү ойлонуңузбу же окууну бүтүп эле ушул мен аскер бөлүгү болом, аскер кызматкери болом деп ушул жака келип иштедиңизби? Аскер кызматкери болом деп башынан эле ушул окууну бүтө электе эле ошол аскер кызматкери болом деген өзүм Бишкектеги жогорку аскер окуу жайын бүткөм. Калыныр Үсөнбеков атындагы аскер окуу жайын бүткөм. Ошол аскер окуу жайды бүтүп, анан ушул аскер бөлүккө келип түшкөм. Ошодон баштап ошо аскер бөлүктө дагы башка аскер бөлүктөрдө да иштеп келип, анан кайра ушундай командирдин орун басары болуп келип, азыр ушул жерде кызмат өтүп атам. Сиздердин эми жумушуңуздар чындыгында оор. Ошол убакта сиздердин жумушуңуздарды түшүнгөндөр түшүнөт. Анан үй бүлөдө баягы келинчекке, балдарга убакыт бөлгөнгө убакыт барбы же кечки ушул жакта жүрүп эле чарчап барып жатып калып кайра эртең менен жумушка кетип калмайбы? Жок. Мен дагы жубайыма аскер кызматкери. Түшүнөт сизди. Түшүнөт. Башында түшүнгөн эмес. Андан кийин ошол кийинчерээк түшүнө баштады. Ушул жумуш оор турбайбы? Күнү түнү ушул кызматка барат экенсиң, кызматтан кайра келет экенсиң. Бардык киши баягы ошол жерде барып билип, ошол жерде иштеп көрбөсө кандай эме болбойт экен. Билбейт экен. Анан кийин аскер кызматкери болгондон кийин жубайым бардыгын түшүндү. Жакшы, сиздерге окшогон мырзалар менен биз сыймыктанабыз. Себеп дегенде сиздерден үлгү ала турган жаштарыбыз көп. Ошол убакта жоокерлерибиз, мүмкүн мен жоокерлер менен маектешкенде айтып калды, ушул аскер бөлүктө калып, контракттын негизинде биз ушул жерде иштегибиз келет депчи. Алар ушул жердеги аскер бөлүк жагып атканынан, сизге окшогон мырзалардын жакшы баягы кызмат кылып атканынан болуш керек. Ошондуктан ишиңизге ийгилик каалайлык, ден соолук берсин, үй бүлөңүз менен аман болуп, ушул кыргыз эли үчүн бир жакшы иштерди аткарып жүрөңүз. Бар болуңуз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдап байкагандай биздин аскерлердин бир күнүк жашоосу сиздерге кызыктуу болуш керек деп ойлойм. Биз келген аскер бөлүктөгү жоокерлер 1 жылдык мөөнөтүн өтөп бүтөйүн деп калган. Ошентсе дагы анын артынан жаңы жоокерлер келип, мына ошол аскер бөлүктө өздөрүнүн кызматын кылат. Ал эми сиздер Мекен жана мен программасын көрдүңүздөр. Кийинки ишемби жолукканча аман туруңуздар.